Саламатсызбы эжеке? Өзүңүз таанышып кетсеңиз. Мен Мамбеталиева Айнура Абдымамытовна, Жунай Мавлянов атындагы номер 14 Кербен инновациялык лицей жатак мектебинин уюштуруучусу болуп эмгектенем. Рахмат эжеке, бүгүнкү биздин иш-чарабыздан кандай таасир алдыңыз жана кандай маалыматтарды ала алдыңыз? Рахмат, абдан жакшы суроо болду да. Мынакей жазды утурлай бүгүнкү Жомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектепте жакшы иш-чара болуп атат, самалык бул. Биз бүгүнкү иш-чарадан абдан жакшы таасирлендик. Сиздердин мектебиңиздерде Атайын кыздар федерациясы уюштурган кана ачылып атат. Ал ачылышына дагы абдан күбө болдук. Негизи аял затынын, кыздардын орду абдан чоң. Кыз бар, үй бүлө нарыктуу, барктуу болот дегендей. Биз мектепте дагы ушундай иш-чараларды көбүрөөк өткөргөнгө аракет кылабыз жана өткөрүп да келе жатабыз да. Кыздарга ар тараптан ар кандай демилгелүү иш-чараларды уюштурса болот да. Азыркы заманда кыздардын орду бийик болуп, кыздар өздөрү үчүн да күрөшүп, ар кандай иш-чараларга катышып, жогорку деңгээлде аксынын атын чыгарып, жакшы нерселерди мектептерге дагы алып келишип атат, уюштурушуп атат. Абдан жакшы бүгүнкү самал. Рахмат эжеке, сиздердин мектебиңиздерде дагы кыздар кеңеши өтөбү? Ооба, кандай темаларды өтөбү? Бизде парламент мүчөлөрү өзүнчө иш-чара түзүп, өздөрүнчө да иштейт. Мектептен сырткары дагы анан кыздар кеңеши уюштурулган. Биздин кыздар кеңешинин төрайымы Матмуратова Гүлнур эжеке кыздар менен бирдикте иштейт. Ар бир класстардын кыздар кеңеши бар, өздөрүнчө шайланган. Ар бир даталуу күндөрдө жана даталуу эмес күндөрдө дагы кыздар көп иш-чараларды өткөрүп келишет. Рахмат эжеке, интервью бергениңизге чоң рахмат эжеке. Көп нерселерди айтып бердиңиз бизге. Сиздерге да рахмат, сиздер да бар болуңуздар. Сиздер бар ушул аксы аял заты деги эле Кыргызстандын кыздары жакшы демилгелүү иш-чараларды уюштуруп атканына мен да колдойм, ыраазычылык билдирем. Рахмат.